Короче, мына ес бүткөн. Азыр болсо, мына бул жак бардак, отун. Могу жерге негизи контейнер курулушу керек, чтобы парикмахерский кылыш үчүнчү могу турган жеримечи. Азыр могу эмелерди алмаштыртам. Бул үйдү сатып алганда кытайский болчу да буларчы. Поэтому мен российский жакшысына койдурайын деп атам. Негизи бул деле жакшы, бирок бул китайский болгондуктан начар деп уктум да, поэтому буну лучше алып салып үйдү эки жагында 3 айнек турат, дальше дагы нар жагында бир общий 7 айнек алмаштырам. Анан кийин болсо могу темирди бөлүп түрүп ылдыйына өйдөсүнө кылып, могу жерден момунда кылып өйдө кылып туруп эмнеге эшик болот. Анан могу жак кене могуну алып салып чоң киргенде прихожка чоң мындай как зал сыяктуу болот да. Эми зал эмес, но прихожка чоңураак, побольше болот. Вот так. Бүгүнкүгө задача ушул. Ушул азыр могу айнектерди алып, установка жаңы айнектерди коюп, бул жака киребеш проходтун бетин орнотобуз. Анан дальше бул жагына мен өзүм сварт этем могулордун баарыначы. Вот так. Өзүм жасайм, сварка сатып алганмын. Вот так, ушундай. Анан бүткөндө көрсөтөм. Монтип чыгардык. Страшный болуп чыкты. Эми буякты шваш керек, могу четтерин особенно. Мына ушундай болуп, бүт айнектер алынды. Бул зал үйдө 4 айнегим бар. Бир айнек бул жакта. Бул жак кала берет, анткени могу жак чоң коридор болот. Бул жак жабылат буюрса. Поэтому буну алгандан кереги жок болду. Мына баардыгы алынды буюрса. Бул жак азыр жаңы, мыкты, качественный айнек орнотулат. Момундай сварка аппарат сатып алгам. Российский. Не деген эле? Ураган деген. Полуавтомат. Мен азыр момундай эмеси менен иштеп атам, момундай. Зым менен чыгып сварт эткен. Эми мындай нормалдуу эле экен. Мындай аябай деле жаман эмес, аябай деле жакшы эмес. Орточо экен да булчу. Мен бияктарды сварт эттим, өйдө жактарды көрүнбөй атат. Момундай чоң эле жакшы эмелерди сварт этип койсо болот экен. Анан бул полуавтомат, бирок бул жакта электрод бар. Электроту менен да үйрөнүш керек болуп атат. Аны үйрөнүп алса, вообще идеальный сваркаларды кылса болот экен да. Короче, азыр бир жерде кичинекей жерди сварт этип койду. Сварщик чакырсаң толтур акча кетирмексиң да. Азыр могу жактарды буюрса мен сон кылып сварт этип, могу жакка сон бир комната жасайм. Анан тетиги бурчка дагы парикмахерский курам. Анан могу жерге воротага откатный ворота куям, мындай капталга ачыла турганчы, бул жак ачылып кетет. Вот, короче, момундай сварка сатып алсаңар силерге жетет бир үйгөчү. Анан потихоньку момундай темирлерди варить этип, практика кылып үйрөнсөңөр болот. Мына жерде варить эттим, мисалы үчүн. Мынакей полностью ылдый өйдөсү, капталы полностью. Прочный, жакшы, сонун эле кармайт экен. Түп-түз кылдым. Уровеньди койдум, уровень түп-түз ровно турат. Бул жакты дагы ровно кылып туруп сварт эттим. Мынакей өйдөсү сварт этилди. Азыр бул жакка эшик коюлат, чоң айнек терезеси менен. Вот так. Güzel uzak varsa. Sürüyor kalsırlar.
Әйнектерді салдым. Салдырттым уже жаңысын. О, российский. Жақшысынан. Вот так. Качествосы мындай эле көрүнөт. Прочный. Толщинасы 5 сантиметрлик. Аз эми ичиндеги откостор шубайм да. Вот. Буюрса ушундай бүттү. Әйнектери. Ана могул жакты койдурттум да, кире беришти. Пол көтөрүлөт, могул жак бийик болот да. Бул эшик. Дальше бул жагы да тосулат. Могу тытты алып салам. Короче, кыла турган иштер көп. Эгер кыла берсе оңой эле калат, аз эле болот. Так мунун баары алынат, жок болот. Пластиковый. То есть бул пластик эмес, бул алюминиевый. Так. Короче, айнек бүттү. Эми кийинки задача бул турбаларды алмаштырыш керек. Кудай батаңды бер деп туруп баштадым. Бул турбалар аябай чоң, илгерки турбалар. Илгерки деле эмес, эми кандай бир 10 жыл мурун бул жасалган экен да. Анан мына бул турбаларды алып туруп, жакшы баягындай металлический, алюминиевый деп жакшы кооз турбалардан коюш керек. Ал еще батыста жакшы болот. Бул турбалар жакшы жылытпайт. Бул турбаларды алып туруп мен тегердеги бурчка парикмахерский курам. Ушул турбалар менен сварт этип 4 чачы кылып турупчу. Аз кесип атам, бир аз суу акты. Акырын мындай эмелерди кийип алып, безопасный эмелерди. Мына буюрса могул жактарды араладым. Тетиги жер араланды. Бул туалеттерди дагы аралаш керек. Бул жактарды алып чыгыш керек. Могулар полностью араланып бүттү. Үчөө тең. Вот так. Ушундай. Короче, генеральный тияк бияктарын полностью ремонт кылып туруп, анан жакшы жашаш керек. Үйдү болсо бузуштун кереги жок. Үй эски болгонуна карабастан бул үй фундаменти высокий, жакшы салынган. Футболуна чейин бар. Поэтому жөн эле бузуп, баш тортуп, анан башка акча жетпей, башка үй салганча мону сонун кылып алсам буюрса жакшы болот. Вот так. Бүткөндө дагы көрсөтөм.